Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан чыгарылышта жогорку кеңеште болгон негизги жаңылыктар менен мен Айым Кенеш кызы тааныштырам. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 15 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Улан Сариевдин ант берүү аземи болуп өттү. Белгилей кетсек, Улан Сариев депутат Абдылдабек Эгембердиевдин ордуна келди. Мен Сариев Улан Алмазбекович Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарына киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилген дейимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттерин бүткүл элдин кызыкчылыгына жоопкерчилик менен аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Парламент бүгүн Кемин балыкчы жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу боюнча келишимди экинчи окууда жактырды. Бул долбоор Ысык көл облусунун энергия коопсуздугун камсыздоодо стратегиялык мааниге ээ. Адистердин айтымында жаңы курула турган 500 киловатт линия аймактагы электр тармактарынын ашыкча жүктөлүшүн алдын алат. Эң негизгиси, бул линия облуста курулуп жаткан күн жана шамал электр станцияларын жалпы тутумга кошууга мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун жалпы баасы 67,5 миллион евродон ашат. Анын негизги бөлүгүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жеңилдетилген насыя жана грант түрүндө бөлүүдө. Мындан тышкары эл өкүлдөрү мамлекеттик органдардын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү тууралуу мыйзамды күчүн жоготту деп табышты. Эми бул багыттагы иштер түздөн түз президенттин жарлыгы менен жөнгө салынат. Мындай кадам тышкы саясий байланыштарды координациялоону жөнөкөйлөтүп, ишти ыкчамдатууну көздөйт. Эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдарды берүүдөгү ченемдик база оптималдаштырылууда. Депутаттар социалдык камсыздоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча долбоорду экинчи окууда колдоп беришти. Тармактык комитеттин төрайымы Гүлкан Молдобекованын айтымында, бул кемилге социалдык төлөмдөрдү өз убагында берүүнү камсыздоо жана бул багыттагы эскирген, бири-бирин кайталаган мыйзамдарды иретке келтирүү максатын көздөйт. Жаңы өзгөртүүлөр мамлекеттик төлөмдөрдүн натыйжалуулугун жогорулатып, укуктук карама-каршылыктарды жоюуга шарт түзөрү белгиленди. Жогорку кеңештин жыйынында депутаттар бир катар мыйзам долбоорлорун карап, 3-чү окууда кабыл алышты. Анын ичинде аткаруу өндүрүшү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, жол тыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, тышкы миграция жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында ар кандай маселелер саатында депутаттар социалдык экономикалык мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Анткени жогорку кеңештин регламентине ылайык ар аптанын шаршемби күнү депутаттар аткаруу бийлигине аймактардагы шайлоочулардын кайрылууларын жеткиришет. Жыйындын жүрүшүндө депутат Токтоо Башымбаева Бишкектин четиндеги аймакта жашыруун иштеп жаткан наркологиялык борбор тууралуу коңгуроо какты. Анын айтымында анда 250-ге жакын адам дарыланып, жергиликтүү тургундар санитардык абалдын начардыгына жана коомдук коопсуздукка олуттуу тынчсыздануусун билдиришүүдө. Подъезддерде, балдар ойночу аянчаларда бир жолу колдонуучу идиштерди ыргытып, шприцтерди ыргытып, мындай коопсуздук коркунучун жаратып жатып атат деп кайрылышты да. Бул борборду көчүрүү боюнча саламаттык сактоо министрлигине дагы мурундагы бир кайрылганмын. Кара Балта шаарындагы Таштанды полигонунун оор абалы дагы көңүл борборунда болду. Депутат Бактыбек Чойбеков белгилегендей, полигон юридикалык жактан Тоо кен комбинатына тиешелүү болгону менен иш жүзүндө мэрия тарабынан пайдаланылып, бул жагдай маселени чечүүгө олуттуу тоскоолдук жаратууда. 21 гектар жерди өткөрүп берүүнү суранышып атат. Ошол жердеги элдер, ошол жердеги депутаттар, ошол жердеги ошол бийлик өкүлдөрү суранып атат. Ушул маселени чечип берүү. Себеби дегенде муниципалдык жер болбогондугуна байланыштуу мэрия бул жерге акча салып, ошол тегерек четин тазалап
түздөө жакшыртуу маселелерин чече албай атат. Ошондой эле депутат Сүйүнбек Өмүрзаков күч түзүмдөрүнүн ардагерлерине пенсияларды жогорулатуу маселеси 5 жылдан бери чечилбей жатканын баса белгиледи. Анын айтымында, бул категориядагы жарандардын төлөмдөрү көбөйтүлбөй, атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы да коомчулукка ачык жарыяланбай келет. Аткаруу бийлигинде мына түзүлгөн комиссия эмне деп жыйынтык чыгарды? Ар бир пенсия бөлүмүнөн, министрликтердин пенсия бөлүмүнөн, пенсия бөлүмүнүн кызматкерлери дагы мына бир канча 6 ай иштеди мына. Бирок жыйынтыгын укпай атабыз. Жарандык ардагерлерге кошулуп атат жыл сайын. Ал эми мына күчсүз түзүмдөрдүн ардагерлердин пенсиясы көтөрүлбөй жатат. Бишкек Ош багыты боюнча авиабилеттин кымбаттыгы да талкуу жаратты. Депутат Уланбек Жаанбаев билеттер тез түгөнүп жатканын белгилеп, каттамдардын санын көбөйтүү зарылдыгын көтөрдү. Авиабилеттердің бағасы 8,5 миңден болуп атат бүгүнкү күндө. Билет жетишсиз. Учуучулар Ош Бишкек көп бүгүнкү күндө. 5-тен 6-тан рейс болса дагы жетишсиз болуп атат. Ушуну бир тийиштүү деңгээлде карап берсеңиздер билеттин баасын. Мечиттер үчүн электр энергиясынын тарифтерин кайра карап чыгуу жагдайы да көтөрүлдү. Депутат Медер Чотонов аларды социалдык тарифке өткөрүү зарылдыгын белгилесе, Чыңгыз Ажибаев сугат суунун баасынын кескин кымбаттаганына байланыштуу аймак тургундарынын нааразычылыгын жеткирди. Өзүңүздөр билгендей, мечиттер бул коммерциялык объекттер эмес да, алар акча каражатын табышпайт. Ушул маселе калкыбыздын арасында маселе жаратып жатат да, эмне үчүн мындай болуп жатат депчи. Ошон үчүн ушул маселени карап туруп, мечиттерибиздин электр энергиясына болгон тарифин жалпы калк төлөгөн тариф менен төлөп берүү системасына өткөзүүнү туура деп эсептейм. Кулунду айыл өкмөтүнүн сугат суунун 1 литринин баасы 6 сом 20 сом тыйындан 12 сом 30 тыйынга эч кандай бир түшүндүрүүсүз көтөрүлгөн боюнча маселе көтөрүп жатышат да. Ошондуктан мына тургундардын көтөргөн маселеси боюнча бир Айыл чарба министрлиги түшүндүрмө берип койсо, сугат суунун тарифи көтөрүүгө кандай негиздер себеп болду? Мындан тышкары лабораториялык кызматтардагы тартип да айтылды. Депутат Венера Салямова негизсиз кайталанган анализдер жана баалардын айырмасы жарандарга кошумча жүк болуп жатканын белгилеп, бул тармакты жөнгө салуу жана баа саясатын бир нукка келтирүү зарылдыгын сунуштады. Жеке жана мамлекеттик лабораторияларда анализдердин баалары ар түрдүү болуп, жарандар үчүн кошумча финансылык жүк жаратууда. Ушуга байланыштуу министрлик менен биргеликте кайталанма лабораториялык анализдерди негизсиз дайындоону, жөнгө салуу, лабораториялык кызмат көрсөтүүлөрүнүн баа саясатын тартипке келтирүү, ошондой эле өлкө аймагында лабораториялык анализдер боюнча бирдиктүү жана жеткиликтүү баа механизмин иштеп чыгуу маселесин карап чыксаңыздар. Парламент жыйынында саламаттык сактоо, социалдык камсыздоо, экология, энергетика жана транспорт жаатындагы көйгөйлөр эл өкүлдөрүнүн көңүл борборунда болуп, жарандардын күнүмдүк жашоосуна түз таасир эткен орчундуу маселелер ачык айтылды. Депутаттар тиешелүү мамлекеттик органдардын көңүлүн буруп, көтөрүлгөн маселелерди ыкчам жана натыйжалуу чечүү зарылдыгын баса белгилешти. Бүгүн жогорку кеңеште ички жер которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Демилгенин негизги максаты мыйзамдагы дал келбестиктерди жоюп, жарандарды каттоо тартибин так жана жөнөкөй кылуу. Мындай кадам өз кезегинде жарандар үчүн убакытты үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарга жетүүнү жеңилдетет. Жарандарды каттоо тартибин өркүндөтүүгө багытталган мыйзам долбоору жашаган жери боюнча катталуу процессин жөнөкөйлөтүп, документ берүүдөгү бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтмакчы. Мындан тышкары, демилгеде аскердик каттоого байланышкан талаптарды алып салуу сунушталууда. Аскер кызматчылары үчүн аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери берген маалымат кереги жок деп жокко чыгарып атасыңар да, бул жакшы да. Бюрократияны кыскартып атасыздар. Ошону сурап атпаймынбы? Эми биздин жаран мурда деген чогулткан кагаздардын тизмесин азайтып деп айтып бербейсиңерби? Эмнени жокко чыгарып атасыздар? Же мисалы мен Бишкек шаарынын депутаты катары менден сураса, мен айтам, бул беренелер уже жокко чыкты, могу справканы чуркап кереги жок деген суроо болуп атат да. Туурабы? Ошонун тизмесин айтып коесуздарбы? В целом, был законопроект предусматривает облегчение без регистрации, без справки с военкоматов, единый безрегистрационный норманы киргизик, бардык жарандар, жалпы жарандар жеңилдик менен регистрация болушат. Упрощаете, да? Упрощаем. Мы вот это
направлена только на упрощение. Ошондой эле аталган мыйзам Кыргызстандын жарандарына гана тиешелүү экени так аныкталат. Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар боюнча маселелер башка мыйзамдар менен жөнгө салынат. Талкуу учурунда депутаттар бул мыйзам менен көзөмөл алсырап калбайбы деген тынчсыздануусун билдиришти. Бул мыйзамдын дагы бир жагы бар да, урматтуу баяндамачы. Ооба, бүт жарандарга шарттар түзүп бериш керек, жеңилдеттириш керек. Бирок азыр регистрациянын артында билесиздер, эмне кандай процесстер турган. Регистрациянын артында аскердик милдеттенме турат, ички иштердин өзүнүн процесстери бар, статистика бар, социалдык жактан маселелер бар да. Ушулардын баарын тырып, анан силер контролду жогото албайсыңарбы? Ошол чоң минусу бар да ошол жагынанчы. Bizde kontrol жоголбойт, себеби дегенде биздин кызмат мамлекеттик мекемеде единая система, мамлекеттик бардык булуң бурчунда окшош единая система бизде автоматизированный бар. Жыйын учурунда депутаттар тарабынан мурда Кыргызстандын жараны болуп, бирок учурда чет өлкөлүк паспорт менен жүргөн мекендештерибиздин маселеси да көтөрүлдү. Казакстан, Россиянын паспортун алган биздин жарандар 90 күндө Кыргызстанга келсе 90 күн жүрө алат. 90 күндүн ичинде регистрация кылат дагы, кайра чыгып кеткенден кийин 90 күндөн кийин кайра келе алат. Анда да келгенден кийин такай жүрөм десе вид на жительство алат да. 412 постановление ошондой го. Эми Казакстанда ушундай постановление бар. Бул туура эле деп ойлойм, бирок ошол жанагы туура так маалымат берсеңиз, биздин эми чет өлкөдө жүргөн биздин кыргыз жарандар чет өлкөнүн жарандыгын алгандарга мына түшүнүктүү болот да. Мурдагы жарандарыбыз бир эле Казакстан, Россия эмес, Европа өлкөлөрүндө жүрүшөт да. Европада жүргөн жарандарыбыз жол эрежесин бузуп койсо эле алар соттолуп калышат экен да. Баягы штрафтар аябай көп кымбат болгондуктан алар соттолгонду каалашат экен. Себеби штрафтар аябай эбегейси чоң экен. Мекен карт уруксат бербейт соттолгондорду мекен карт алууга, билесиз да. Демек алар мекен карт аркылуу деле бизге каалаган убакта кире албайт экен. Жанагы кыздардын токтомундагы аябай жолтоо болуп атат да, ошол боюнча сөз болуп атат. Жыйынтыгында депутаттар ички жер которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун экинчи окууда колдошту. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Жогорку кеңеште болгон негизги жаңылыктар жана башка актуалдуу маалыматтар менен биздин Instagram, Facebook, YouTube баракчаларыбыздан жана Кеңеш KG расмий сайтыбыздан тааныша аласыздар. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн рахмат. Кийинки чыгарылыштарда жолукканча саламатта калыңыздар.